Манас телеканалын көрүп жатасыздар. Кайрадан куттуу Рамазан берүүсү алпарчылык кызматта Уланбек Калмырза уулу, саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу бүгүнкү кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Деги эле бул айда кылган бардык жакшы тилектериңиздер орундалсын, берген жардамдарыңыздар, садака, бүткүл жакшылыктарыңыздардын бардыгы кабыл болсун демекчимин. Рамазан айында, Рамазан айы албетте бул диний бир буйрук, жана ошол диний буйрук катары биз орозо кармайбыз. Кыргыз эли исламга чейин дагы өзүнүн үрп адаттары, каада салттары бар. Анан исламдын кирүүсү менен ошол үрп адат, каада салттарын дагы бири-бири менен журулушкан абалын көрөбүз. Бүгүн ошол биздин Рамазан айында өткөрүлгөн үрп адаттар жана ошол үрп адаттардын, каада салттардын биздин жаш жеткинчектерге, балдарга, балдардын диний тарбиясына тийгизген таасири, пайдасы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Бизге теология факультетинен доктор Жазгүл Жолалиева эжеке келди. Кош келипсиз эжеке, саламатсызбы? Кош келдик, саламатчылык. Эжеке, жалпы эле ушул Рамазан айында аткарылган үрп адат, каада салттар кайсылар? Ошодон айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Темага киришүүдөн мурун кыргыз элинин ошол сен айтып кеткендей байыркы эл болгонун айтып кеттиң, жана маданий өтө бай маданий мураска ээ экенин баса белгилегим келет. Тарыхый маалыматтарга таянып айта турган болсок, башка түрки элдерине салыштырмалуу кыргыз элдери көчмөн эл болгондуктан кичине кечирээк исламды кабыл алуусу кичине көбүрөөк убакыт алган. Бирок кантсе дагы азыркы учурда кыргыз эли толугу менен мусулман эл катары белгилүү. Ислам дини эң кеңири жайылган дин болуп эсептелет Кыргызстанда. Ошол эле учурда сен да айтып кеттиң, ушу кыргыз эли өзүнүн салт санаасынан дагы бекем байланган эл катары дагы белгилүү. Ошондуктан баягы кээ бир диний важиптерди аткарууда дагы улуттук кандайдыр бир колоритти дагы көрсөк болот. Мисалга совет доорун эгерде эстей турган болсок, совет доорунда бизге бардыгыбызга эле маалым болгондой динге кысым жасалган жана тыюу салынган, диний важиптерди, ибадаттарды аткарууга толугу менен кысым жана тыюу салынган. Бирок ошентсе дагы башка мусулман элдери, совет мамлекетинин катарындагы курамындагы башка мусулман элдер сыяктуу эле кыргыз эли дагы ошол өзүнүн маданиятынын бир бөлүгү катары баягы жашаганга, жашатканга аракет кылган. Башкача айтканда өзүнүн мусулмандык иденттүүлүгүн дагы сактаганга аракет кылган. Башкача айтканда ошол бир маданияттын бир өзгөчөлүгү катары. Мисалы жаназада жаназа окулуусу, же болбосо балдардын сүннөткө отургузулуусу, бул диний эмес, ошондой бир улуттук бир баалуулук катары көрсөткөнү менен ошону менен сактап калганга аракет кылышкан. Жана өзгөчө мисалы кээ бир диний майрамдарды дагы бир улуттук бир колориттагы майрам катары майрамдоо менен багы практика жүзүндө жашаганга аракет кылышкан. Эми биз ошол азыркы учурда толугу менен ошол барган сайын мисалы ислам дини, исламга болгон кызыгуу дагы да артып атат, диндарлашуу, динге болгон кызыгуу, мисалы өзгөчө Рамазан айында орозо кармаганда адамдарыбыздын саны көбөйүп атат. Мисалы Куран окуу, Куранды таануу сыяктуу. Эми ошол эле учурда ошол кээ бир улуттук бир чети диний, бирок кыргыздарга гана тиешелүү болгон кээ бир диний жана улуттук маданий биздин ритуалдарыбыз жана жөрөлгөлөрүбүз бар. Биз ушу бүгүнкү программада мисалга алсак, Арапа күнү, Рамазан арапасы деген сыяктуу күндөр бар, атайын аткарылган кээ бир жөрөлгөлөр бар. Рамазан айындагы кээ бир ритуалдар, диний жана маданий ритуалдар, Жарамазан,
тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кадыр түн жана орозо айт майрамы тууралуу сөз кылмакчыбыз бүгүнкү программада. Албетте ошол кыргыз элинин ошо исламга чейинки дагы бай маданияты, адабияты бар эл, бирок ошол исламды кабыл алгандан кийин дагы ошол өзүнүн маданиятын, өзүнүн кадас үрп адаттарын унутпастан бул сактап келди. Буга дагы ошол неме деп ойлойм, исламдын Борбордук Азиядагы Ханафи Матуриди багытын кармагандыгы үчүн ошол исламдын Ханафи Матуриди багыты дагы дин түшүнүгү катары ошол ар бир региондогу, чөлкөмдөгү элдин үрп адаты, анан ошол улуттук жана региондук өзгөчөлүктөрүнө дагы сыйлаган, ошолорду дагы негиз алган бир дин түшүнүк деп ойлойм. Ошого дагы бул нерсе сакталган. Анан ошо айтып өттүңүз, ушул Рамазандан баштап улуттук маданий үрп адат, када салт катары ошолорду айтып берсеңиз, ошол эле айтып өткөндөй арападан баштап. Арапа күнү мисалы четтиктеп бизде аябай бул арапа күнүнө же болбосо ай башы деп өтө чоң көңүл бурушат. Азыр деле ошондой бир мамилени көрсөк болот. Мисалы биз үчүн майрам сыяктуу белгиленет да арапа күнү четтиктеп. Бул күнү атайын ошол Рамазан айы келатат деп майрамдык бир шаан шөкөт бар. Мисалы эгерде айылдарда болсо, жашагандар болсо, мисалы өзгөчө чоң аталарыбыз, улуу муунда кишилер таңкы намазга барып, намаздан кийин карылар менен, имам менен бирге ошо көрүстөндөрдү зыярат кылып, ал ошол жерде жаткан өтүп кеткен адамдарга Куран окуп, багыштап, аларга дуба кылып, дуба тилектерин айтып, кайра айылга келип, ошол жакында эле жакындары өтүп кеткен адамдардын үйүнө кирип, аларга дагы бир жолу Куран окуп, көңүл айтып, алардын да көңүлүн алып сыяктуу. Ошол эле учурда баягы Рамазан айына даярдыктарды көрүп, тамак аштарды жасап, кээ бир бай адамдар, колунда бар адамдар мал союшат, четтиктеп туруп атайын. Мисалы борсок жасалат. Бул да мындайча айтканда биздин улуттук иденттүүлүгүбүздү көрсөтүп атат. Бир чети болсо диний бир эменин ичине да кирип кетип атат да. Же болбосо Рамазан арапасы деген бир күн бар. Рамазан арапасы бул орозо айтка бир күн калгандагы бир арапа күнү деп айтылат. Ал жакта дагы ошо майрамга даярдануу, айт намазына даярдануу, айтка даярдануу, майрамга даярдык көрүү. Ал күнү дагы атайын даярдыктар көрүлөт. Мал союлат, колунда барлар мал союшат, атайын тамак жасап элди чакыруу үчүн, же болбосо борсок жасашат, атайын баягы биз азыркы учурда дагы ошо байкасак болот. Мисалы ошо четтик күнүндө өзгөчө азыр ошо мисалы чоң баягы базарларда кишинин көптүгүн баягы четтик күнүн дагы деле актуалдуулугун сактап келгенин байкасак болот. Мисалы бир күн калганда адамдар өтө базарга барып көп өздөрүнө азыктарды алганын байкадык да, мисалы. Ошол эле учурда Рамазан арапасында дагы ошол бир эмени байкасак болот. Мындайча айтканда диний бир ритуал эмес, бирок мындайча айтканда ал жакта дагы баягы Рамазан айт намазын дагы жакшы айт майрамды жакшы майрамдап алалы, жакшы даярдыктарды көрөлү деген бир аруу тилек жатканын айтсак болот да. Четтик күндөрүндө. Эми Рамазан айы ичинде аткарыла турган, ушу пайгамбарыбыздын баягы башкаларды оозун ачырган киши ошолор сыяктуу эле сооп алат деген бир хадисинен таасирленип, ооз ачыруу баягы жөрөлгөлөрү өтө кеңири жайылган. Өзү негизи кыргыз эли өтө меймандос калк эмеспизби? Ошондуктан сөзсүз түрдө баягы туугандарга, кошуналарга, жок дегенде бир кишинин оозун ачырганга үйүнө чакырып аракет кылышат. Жана азыр дагы мисалы бир гана үй бүлөлөр гана эмес, жеке адамдар гана эмес, керек болсо чоң мекемелер дагы. Биз билебиз, мисалы алсак, Кыргыз-Түркманстан университетинин ректораты жыл сайын акыркы жылдарда ачык асман астындагы баягы ооз ачарларды уюштуруп атат. Бул дагы
ушул багы же болбосо кээ бир чоң мекемелер дагы карасак багы атайын ооз ачуу кечелерин дагы уюштурушат. Мисалы атайын багы 30 күн бою ооз ачаарлар уюштурулат. Кээ бир мечиттерде 30 күн бою адамдар. Башкача айтканда бул дагы бир чети диний важипте диний бир сезимдер менен ушул аткаруу, пайгамбарыбыздын багы сүннөтүнө амал кылуу. Бир чети болсо багы ошол ичинде дагы өзүбүздүн багы улуттук колоритибиз бар да. Жана бунун бардыгында кичинекей балдар катышат. Муну да белгилеп кетели, себеп дегенде биздин темабыз ошого да тиешелүү да. Мисалы эң бизди баягы башка элдерден башка мусулман калктарынан айырмалап турган бул Рамазан жөрөлгөсү деп эсептейм менин оюм боюнча. Себеп дегенде бул бир гана кыргыздарга гана тиешелүү жөрөлгө. Кээ бир ошол антропологдор казак элинде да бул мындай жөрөлгө бар экенин айтышат. Бирок кыргыздарда дагы да баягы көбүрөөк кененирээк жайылган десем болот. Жана бул улуттук жана диний дагы салт. Себеп дегенде Рамазан сөзүнөн эле байкалып тургандай багы ачыктамасында эй Рамазан деп дагы ачыктап аныктамасын беришет экен да. Эй Рамазан, башкача айтканда кош келдиң Рамазан деген да маанини чыгарсак болот да. Эми бул эгерде илгерки практикада кандай болгон десек, илгери ошо Рамазан айынын 15-күнүнөн кийин жаштар ат минип алып атайын айылдарды аралап Рамазан айтып, ошол үйлөргө барып, аларды бир чети башында Рамазан айтуун, Рамазан ырынын башында ошол багы Рамазан айыңыздар куттуу болсун деген аруу тилектер бар. Анан эң аягында болсо ошол үйдүн кожоюнуна, бала чакасына бардыгына тең өзүнүн дубаларын айтат, тилектерин айтат, жакшылыктарды каалайт. Мисалы уулуң манастай болсун, кызың каникейдей болсун деген сыяктуу. Башкача айтканда багы саламдашуу жана Рамазан айынын келиши менен куттуктоо бар. Башында аягында болсо аларга аруу жакшы тилектерди тилөө бар. Ошол эле учурда кээ бир учурларда багы ошо кожоюнду мактоо, ошо бала чакасын мактоо иретинде дагы жакшы сөздөрүн, жылуу сөздөрүн дагы тартуулап кетишкен. Эми бул Рамазан ошол үй бүлө дагы, мисалы кожоюн эгер колунда барлар илгерки учурларда мал багыштап беришчү экен. Ал болбосо башка колунда эмне болсо, мисалы курут беришчү экен, май беришчү, сары май беришчү экен, же болбосо борсок беришчү экен. Башкача айтканда алар дагы багы ыраазычылык билдирип, ошол биздин көңүлүбүздү көтөрүп кеттиң, сага чоң рахмат деп аларга сөзсүз бирок колун бош калтырчу эмес экен. Негизи бул азыркы учурда дагы бизге жаш балдар, жеткинчектер келгенде сөзсүз түрдө аларга бир таттууларды беребиз, же акча беребиз. Азыркы багы формасы ошол эле бойдон, бирок аткарылышы бир аз өзгөрсө керек. Эми Рамазан өтө маанилүү салт болгондуктан анын белгилүү эрежелери бар экен. Аларды дагы багы эскертип коелу. Бул Рамазан айткан адам өзү эгер жашы жеткен болсо өзү дагы орозо кармоосу керек экен. Рамазан сооп үчүн айтылат экен. Башкача айтканда эч кандай материалдык кызыкчылык көздөлбөшү керек экен. Башкача айтканда башкаларга жакшы аруу тилектерин арноо, көңүлүн көтөрүү, ушундай соопчулук үчүн айтыш керек экен. Рамазан айтылган үй ээлери эмне берсе ошого ыраазы болушу керек экен. Андан артыгын алардан талап кылып, аларга кысым жасабоо керек. Төртүнчүсү бир эле жолу бир үйгө кайра Рамазан айтууга болбойт экен. Ошондуктан илгери башка айылдарга Рамазан айтыш экен. Азыр дагы эгер биз жаңы конушта жашайбыз, бизге ошо башка көчөлөрдөн балдар
кээде келип биздин эшигибизге келип жарамазан айтып калган жайлары бар. Эми бул ошол жарамазан ислам дини тарагандан кийин пайда болгон фольклордук бир жанр болуп эсептелет. Жана мурда мисалы акындар, өнөрпоздор атайын ошо жарамазан айтышчу экен. Жана ошо өздөрү дагы багы төкмө акындар дагы да мисалы анын ичин байытып багы дагы да көркөмдөштүрүп айткан учурлар да болгон экен. Азыркы учурда деле кээ бир учурларда биздин өнөрпоздорубуздун баягы элди кыдырып комуз менен кыяктын коштоосунда жарамазан айткандарын дагы көрүп калган учурларыбыз болот. Бирок учурдагы баягы практика жүзүндө көбүнчө ушу кичинекей жаш жеткинчек балдар айтышат, жана чоң адамдар көп деле айтпай калышты. Эми дагы ошо Рамазан айында аткарылган жана кыргыз эли өтө чоң чыдамсыздык менен күткөн бул Кадыр түн. Мисалга алсак, мисалы түрк элинде башка түндөр, ыйык түндөр бар, Мираж түнү, Бараат түнү деп. Бирок кыргыз эли ал түндөрдү көп тоспойт. Бирок Кадыр түндү өзгөчө тосушат, кыргыз эли. Атайын ошол атайын даярдыктарды көрүп, чогуу мисалы акыркы жылдары дагы бул баягы өтө кеңири жайылып баратканын байкасак болот. Бирок жаңы эгемендикке ээ болгондон кийинки учурларды деле байкашымча, ал убакта деле Кадыр түн тосуу жөрөлгөсү бар болчу. Демек бул эгемендикке чейин жана мурда эле болгон, бизде калыптанып калган бир жөрөлгө окшойт деген ойго келдим. Кадыр түн эсептеген Кадыр түнгө өтө чоң маани берилет. Жана бул баягы бир чети диний, бир чети багы башка түндөрдөн айырмалап Кадыр түндү тандабалуусу. Бул жакта дагы бир улуттук бир өзгөчөлүгүбүздү көрсөк болот. Жана балким мунун артындагы себептери эмне үчүн Кадыр түнгө көбүрөөк басым жасалганын дагы биз изилдеп көрсөк болот. Жана ушул түндө мисалы бардык дуалар кабыл болот, эмне сурасаң кабыл болот, адамдардын баягы ырыскысы бөлүштүрүлөт деген баягы диний ишенимдерге, пайгамбардын сүннөтүнө негизделген баягы диний ишенимдерге таянып ушул түндү абдан күтүшөт жана тосконго аракет кылышат. Жана эми Рамазан айт же болбосо орозо айт, акыркы ошо жөрөлгөбүз, бул жакта дагы баягы чоң майрам деп аталат. Бизде мисалы ушул орозо айтты өлгөндөрдүн майрамы деп дагы атап калган жагдайлар бар, же болбосо ата бабалар күнү. Мындайча айтканда, бул күнү дагы негизи кыргыз элинде бабалар, ата бабалар баягы культу бар эмеспи? Ата бабаларга баягы өтө биз өтө жакшы көрөбүз, өтө баягы ата бабаларыбызды өтө сыйлайбыз, сый-урмат кылабыз. Ошондуктан бул орозо айтты дагы ошолорго баягы дуба кылуу менен өткөрөлү, баягы алар үчүн дагы дуба кылып калалы деген аруу тилектерди байкасак болот. Өлгөндөрдүн айты дейт, орозо айты. Өлгөндөрдүн айты деп баягы тоже башкача айтканда бул дагы кыргыздарга гана тиешелүү бир биздин өзүбүздүн бир майрамдоо форматыбызбы, кандай десем, Курман айтты тирүүлөрдүн айты деп бизде ошо кыргыздарда ошондой түшүнүк бар. Бул жакта дагы баягы өтө шаңдуу өткөрүлөт, айттаганга аракет кылышат, бири-бирин зыярат кылганга аракет кылышат. Өзгөчө мисалы жаңы мисалы жакынын жоготкон адамдарга барып, ага Куран окутуп, дагы бир жолу ошол ага бир көңүл айтканга аракет кылышат, анын көңүлүн көтөргөнгө аракет кылышат. Анан акыркы күндөрү, акыркы жылдары үйлөрүн кооздоп башташты. Мисалы кичинекей ошо өзүнүн жаш балдарына колундагы белектерди берип башташты. Баягы
дагы да шаңдуу өткөрүүгө аракет кылып башташты. Баягы бул жакта дагы баягы айтта бардыгы тең бири-бирине зыярат кылуусу, кошуналардын бири-бирине кирүүсү, өзгөчө айыл жергесинде бардык үйлөргө кирип чыгуу керек, же болбосо бир көчөдөгү бардык үйлөргө кирип чыгуу керек, же болбосо баягы 7 үйгө кирип чыгуу керек деген сыяктуу баягы өзүбүздүн баягы кээ бир жөрөлгөлөр бар. Эми бул мындайча айтканда канчалык көп үйгө кирсең ошончолук жакшы деген маанини туюндурат да. Ушундай Рамазан айы ичинде ушундай жөрөлгөлөр бар. Анан ошол бүгүнкү тема катары ушул ай башы дейли, же Арапа, Кадыр түн, Рамазан, ушул эле Ороз айттын биздин ошо жаш балдардын диний тарбиясына, диний балуктарды берүүсүнө кандай мындай таасири бар же салымы бар, ошодон да кыскача айтып берсеңиз, убактыбыз дагы азайып баратат. Негизи ушул балдарыбыз, биздин балдарыбыз карай турган болсок, акыл насаат тил менен айтыла турган сөздөн мурун чыныгы мындай практика жүзүндө аткарылган нерседен көбүрөөк таасирленгени байкалып турат. Ошондуктан биз мисалы Рамазандын маани маңызын, балдарыбызга орозонун маани маңызын түшүндүрүүдө албетте тил менен дагы айтабыз, бирок ошол эле учурда чыныгы жашалып жаткан ырым-жырым, ритуалдар, жашалып жаткан нерселер аркылуу дагы да таасирлүү кылсак болот да. Ошол эле мисалы бардык ошонун ичинде балдар бар да. Мисал алсак, өзгөчө Рамазан, бул Рамазанда балдар, кичинекей балдар, жаш жеткинчектер, өспүрүмдөр бул жөрөлгөнүн биринчи каарманы болуп атпайбы? Ошол каарманы мындайча айтканда орозонун маани маңызын түшүнө алат. Бир чети бир мотивация, кошумча кызыгуусун арттырат. Балким ошо Рамазан аркылуу биринчи жолу орозо тууралуу кандар болушу мүмкүн. Башкаларга дагы маалымат ошол аркылуу жететтир. Башка тарабын карай турган болсок, достук, бири-бири менен болгон социалдашуу, жана мен айтып атпаймынбы, бир үйгө кайра-кайра Рамазан айтуу болбойт деп, башка жактарды таануу, башка адамдар менен таанышуу сыяктуу. Мисалы биз акыркы баягы өткөн жылы шаарда дагы баягы көп кабаттуу үйлөрдө да Рамазан айтканын уккан жайыбыз бар да. Демек азыркы учурда деле өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келип атат да. Ошондуктан бул Рамазан дагы мындайча айтканда балдардын диний сезимдерин өнүгүп өрчүшүнө кандайдыр бир өзүнүн салымын кошо алат деген ойдомун. Же болбосо ошол эле мисалы айт майрамында дагы туугандарга баруу, туугандарды зыярат кылуу. Мисалы биз өтө баягы кыргыз эли туугандык баягы мамилелерге маани беребиз. Тууганчылдык сезимдеринин өрчүшүнө бир туугандык жардам берет. Дагы деле бул жакта деле социалдашуу, башкалар менен мамиле куруу, аралашуу. Өзгөчө азыркы учурда баягы бардык нерсени технология каптап калды, жана балдарыбызды телефондон чыгара албай атабыз. Бирок ошо айт күнүндө жок дегенде чогуу конокко барып, башкалар менен таанышып, чоң дасторкондо чогуу отуруп деген сыяктуу баягы бир чети меймандостук эмне экенин түшүнүшөт. Көптөгөн баягы баалуулуктарды үйрөтсөк болот. Мен керек болсо ушул патриоттуулук сезимдерин дагы өрчүтөт деп ойлойм ушул жөрөлгөлөрчү. Себеп дегенде өзүнүн диний жана улуттук баалуулуктарын дагы үйрөнүп атат да ушул жашоо аркылуу. Баягы өткөндө дагы айтып кетпедиңерби, мисалы эч бир диний мисалы ритуалды аткарбаган, ибадат кылбаган адам деле башка мусулман эмес өлкөгө барганда өзүн мусулман катары сыпаттайт. Башкача айтканда ушул жөрөлгөлөр аткарылып жаткан, ушул чогуу майрамдалган майрамдар, мунун бардыгы тең улуттук жана диний иденттүүлүктү калыптандырат да. Ошондуктан колубуздан келишинче ушул улуттук
өзүбүздүн баалуулуктарыбызды дагы деле жашатканга аракет кылышыбыз керек деген ойдомун. Рахмат эжеке, ошол бизге албетте сөзсүз пайдасы тиет бул нерселердинчи. Анан ошондой биздин кыргыз элинин уникалдуулугун дагы көрсөк болот экен. Сизге рахмат эжеке. Ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Рамазан айы кут болсун. Кыргыз эли исламга чейин дагы бай маданияты, тарыхы, үрп адаттары менен болгон бир эл. Анан ошо исламды кабыл алууда дагы рационалдуулукка жана ошондой эле улуттук баалуулуктарына, үрп адаттарына, географиялык, региондук өзгөчөлүктөрүнө дагы маани берген Ханафи Матуриди дин түшүнүгүн тасаввуф жолу аркылуу, ошо суфизм жолу аркылуу, Ахмед Ясавинин, Халлаж Мансурдун ошол тасаввуф аркылуу исламды кабыл алган бир эл болуп эсептелет да. Анан бирок ошол исламды кабыл алгандан кийин дагы өзүнүн исламга чейинки үрп адаттарын же баалуулуктарын дагы бири-бирине параллелдүү түрдө жашатып, азырга чейин уланып келаткандыгын дагы биз күнүмдүк турмушубуздан аларды көрсөк болот. Ошол эле Рамазан айындагы үрп адат жөрөлгөлөрүнөн айта турган болсок, ошол эле Рамазанда Арапа күнү же жеттик же ай башы деп ушул күнү жыт чыгарып, Рамазанга даярдык кылып, мисалы боорсок, ошокшогон нерселерди кылып Куран окуткан бул үрп адат ушул кыргыздарда эле болсо керек деген ойдомун. Жана ошондой эле Рамазан айы боюнча ооз ачыруу иш-чарасы, бул ооз ачыруу албетте пайгамбарыбыздын хадистеринде ооз ачырган орозо кармагандай эле сооп алат деген хадистер бар, бирок кыргыз эли как будто ушул ооз ачырууну өзүнө милдет кылгандай эсептелет да. Ар бир үй бүлө жакындарын, коло кошуналарын, кээде айылды, кээде ошол дос тааныштардын баарына ооз ачыруунун өзүнө бир озуйпа милдет катары көрөт. Бул дагы ошол Рамазандагы эң негизги жөрөлгөлөрдүн бири болуп эсептелет. Анан ошо кыргыз элине дагы тиешелүү болгон жөрөлгө ошол Жарамазан айтуу. Жарамазан айтуу дээрлик башка элдерде бул учурабайт. Анан ошону Жарамазан айтуу салтын ошол Рамазандын 15-нен кийин ар бир башка айылдарга, башка көчөлөргө барып айтып келишет да. Анан бул Жарамазан айтуу биздин ошол фольклордо дагы бир жанр болуп калды. Атайын Жарамазандын түрлөрү бар. Ар бир областтын, ар бир аймактын өзүнө жараша Жарамазан айтуу түрлөрү бар. Ошондой эле Кадыр түн, мисалы Кадыр түндү дагы маани берип белгилешкен. Ошондой эле айттаганда дагы кыргыздар дагы ошо өзүнүн үрп адатын, өзүнүн када салтын дагы кошуп, ошолорго кошумчалап айттагандыгын биз көрсөк болобуз да. Жогоруда айттык го, кыргыз эли исламга чейин дагы ишенимдеринде ошо аталар культу деген бир түшүнүк бар. Анан ошодон балким ошодон дагы алса керек, ошо орозо айтты дагы өлүлөрдүн майрамы деп, өлүлөрдүн айты деп ошол күнү Куран окутуп, мүрзөлөргө зыярат кылып, аларды эскергенин дагы биз ошого балким байланыштырсак болот. Албетте ушул жөрөлгөлөрдүн баардыгы биз акыркы жылдары албетте диний билимдин, диндарлашуунун аркасында булар көбүнчө диний формада Куран, хадисте жана алымдар кандай айтып берсе ошондой аткарылып баштады. Ошол эле Кадыр түн болсун, башка нерселер болсун, бирок бул мындай маданияттын, үрп адаттын бир бөлүгү катарып аткарылганы дагы абдан маанилүү деп эсептейм. Анткени ошол эле биздин жаш жеткинтектердин, жаш өспүрүмдөрдүн диний баалуулуктарды кабыл алууда ошол эле Жарамазан, ооз ачар, Кадыр түн, айттоо, ай башы сыяктуу жөрөлгөлөрдүн аябай таасири бар. Анан азыр эми глобалдашуу болуп атат. Ошол адамдар башка өлкөгө барганда, мусулман эмес жерге барганда дагы өздөрүн ошол жөрөлгөлөр аркылуу мусулман сезип, өздөрүнө бир мындай айтканда жардам берет деген ойдомун. Андыктан биз ушул жөрөлгөлөрдү дагы унутпай, сактап, уланта берсек дагы ошол үммөт катары дагы диний баалуулуктарды, улут катары дагы улуттук өзгөчөлүктөрдү, иденттүүлүктөрдү параллелдүү түрдө сактап калабыз деген
ойду айтмакчымын. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү соңуна чыкты. Эмки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта туруңуздар.